Здравствуйте, скажите, я хочу для своего начальника купить Porsche 911. Да, машина наличие. Доставка автомобиля с самолетом, то есть машина с самолетом летит из Европы в Бишкек, дальше грузится на одиночный эвакуатор, крытый и едет уже в Москву. Бул Москвадагы автоунаа сатуучу биздин журналист сатып алгысы келген немис унаасын ишенимдүү түрдө жарнамалады. Бирок Россиянын Украинага басып киришинен кийин Европанын люкс унааларын Россияга сатууга тыюу салынган. Ошентсе да Европалык санкцияларды айланып өтүү үчүн альтернативдүү жолдор пайда болду. Сатуучу бизге ачып берген жол сыяктуу Кыргызстан аркылуу. Мы машины перевозим дорогостоящие. У нас есть вот стоит в салоне Rolls-Royce стоимостью 90 миллионов. Вот недавно стоял. Бул иликтөөгө бизге куугунтукка алынган кыргыз журналисти багыт берди. Биз анын иликтөөсүн эл аралык медиа консорциуму менен уланттык. Болот Темиров Кыргызстандагы алдыңкы иликтөөчү журналист. Ал бийлик өкүлдөрүнүн ишмердүүлүгүн ашкерелегени үчүн көп жолу куугунтукка алынган. 2020-жылы 3 киши аны кол салып, сабап кеткен. 2022 жылы ал камакка алынып, жарандыгынан ажыратылып, өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгон. 2024 жылы анын жубайын кошкондо 11 кесиптеши камакка алынып, алардын экөө абакка кесилген. Алар өлкөдөгү люкс унаа бизнесин иликтей башташкан эле. Authorities of Kyrgyzstan want to stop our work, but they cannot stop investigations because forbidden stories continue. They cannot stop it. Кыргызстанда Орусияга санкциялар киргизилгенден кийин унаа импорту кескин өстү. Бул өлкөнү транзиттик хабка айлантты. Алар ошондой эле жагымдуу бажы режиминен пайда көрүшөт. Орусияда салыктар Кыргызстанга караганда жогору. Бул өлкө аркылуу транзит жасоонун дагы бир себеби. Биз аныктаган орусиялык автоунаа сатуучуда учурда 100 унаа сатылууда, бара накталай төлөнөт. Ал эми бул компаниянын негиздөөчүсү Орусияда Марк Берг деген адам чынында Литвадан келген Европа биримдигине мүчө мамлекеттин жараны Бенас Гудкаускас экени анықталды. Ал 2010 жылы Женевада өткөн дүйнө кубогунун финалына чыккан мурдагы элиталык айдоочу болгон. Компаниянын Instagram аккаунтун тез арада карап чыксак, анын Кыргызстандагы элита менен тыгыз байланыштары бар экенин көрдүк. Кыргыз аккаунту катталган 4 адамдын бири Адилет Тилдибаев. Биз аны компаниянын 1 жылдык маараки кечесинде да байкадык. Ал Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун жээни Эскат Нуркожоевдун жакын досу. Биз TikToktон тапкан алардын чогуу түшкөн сүрөтү кийин өчүрүлгөн. Ошондой эле биз президент Жапаровдун кеңешчиси Руслан Кыдырмышевден лайк байкадык. Бул хаб аркылуу өтүп жаткан жалгыз товар унаалар эмес. Биздин иликтөөбүз Россия Кыргыз компаниялары аркылуу авиация жабдууларын импорттой берерин көрсөттү. Орусиялык түзүмдөр Airbus, Thales, Safran жана Michelin сыяктуу белгилүү француз бренддеринин жабдууларды сатып алууну улантып жатышат. Бул компаниялар Россиядагы ишмердүүлүгүн токтотконун билдиришкенине карабастан. Бул товарлардын айрымдары Россиянын аскердик өнөр жай комплекси тарабынан Украинага каршы согушта колдонулушу мүмкүн.